Дави, Эмир. Молодец, Эмир, дави. Вот так! Хороший, Эмир. Жақсы, жақсы. Эй, Бопош, молодец. Синий! Синий! Yes! Жақсы. Бокс жағына мен өзім бала кезімнен боксмен тренировка болғам. Боксқа мені байкем алып келген. 7 жыл бокста ашып жүрдім. Бокс. Тур бас сеге соған жақа. Соған жақа. 2002 жылдан баштап тренерский жұмыс жаққа өттік та. 2002 жылдан бері тренер болып іштеп келдіміз. Қандайсыңар балдар? Жақсы. Денсаулықтар жақсы бары? Оқулар қандай? Жақсы. Жақсы оқытасыңар ба? Тренировканы баштайбыз азыр. Напры, шагом идем. Біздің қолыбызда Кылычбеков Эмир деген балабыз бар, Курманбетов Руслан деген балабыз бар. Бишкектин 2 жолку, 3 жолку чемпиондору, Чуя баласынын чемпиондору, ушундай балдар тарбиялап келатабыз. Тартууга залында азыр 3 тренер иштейбиз. Өмүрбек Малабеков, мастер спорта международный класса. Мен биринчи номер уруп берем. Левый, правый, правый, правый. Прямой. Экинчи номердин задачасы ичке встречать этет. Раз правый мен, раз левый мен. Түшүнүктүү? Биздин кол алдыбызда 4 группабыз бар. 4 группада 60га жакын окуучуларыбыз бар. Астыда 4 жол, артта 4 жол. Эртең мененки группабыз бар. Жалаң школьник балдар, жаш балдар кылат. 5 группаларыбыз бар, тоже школьниктер кылат. Кечки группалар студенттер, жашы өтүп калган, 30 жашта 40 жашка чейин келишет. Астынан көтөр, снизу поднимай, башка астынан көтөр. Ондай урбайсың. Жаш балдар менен иштеген жеңилирээк болот, анткени деген чоңдор уже көп нерсени түшүнүп, акылы толуп калган балдар болуп калат да. Анан бирдемени көрсөтсөң, өзүнүн дагы бирдемесин кошуп жасаганга аракет кылат да. Анан кичинекей балдар кандай көрсөтсөң, ошону туураганга аракет кылат. Анан кабыл алуусу дагы өзүнө үйрөнгөнү дагы бат болот да. Алардын ошол жагынан аябай чоң айырма бар. Мен свисток берем, свисток бергенде баштайсың. Раз, два, шаг назад, раз, два. Двигайся, на нас Школа бокс өтүлөт биринчи. Понедельник күнү парах болот. Парный отработка деп коет, буйтаганды, туура сокконду үйрөтөбүз. Башкалар кандай ойлойт? Мен өзүм жеке оюм, жалпы эле спортчу болуш үчүн бул тарбияң дагы, өзүңдү кандай алып жүрөсүң, ошол жагынан дагы. Анан албетте эле баягы эркиң күчтүү болуш керек, өзгөчө бокста эрк керек да. Ой жүгүртүүң тез болуш керек, бат болуш керек. Сен сопернигиң ойлону электе, адам биринчи ойлонуп, ой жүгүртүү жагынан дагы утуп турушуң керек да. Ошондо жакшы спортсмен, жакшы боксер болот деген ойлор бар да.
Мен Кылычбеков Эмир Замирович, 12 жаштамын. Сегизинчи школдо мен 6 класста окуйм. Папам аты Замир, мамам аты Мира, чоң атам Кылыч, чоң апам Алима. 10 жашка чейин жөн эле залга барып ойноп, папам менен 1-2 движение кылып, үйрөнүп, рингти көргөндө кичине башкача болдум. Коркуу сезими да болду. Чоңойгондо ушак урушамбы? Залга алып келгенде жакшы кабыл алып кетти. Анткени эми үйдөн деле эми иштеп атчымын. Үйдөн иштеп, колун коюп, үйрөтүп, бокс деген мындай деп, биягы жолдорун айтып, залга мындай айтканда даяр болуп келди да. Кудайга шүгүр, өзү сразу жакшы алып кетти да. Эмирди кичинекейинен эле жетелеп жүрдү да өзү. Каяка болсо алып барат. Эмир өзү дагы кызыгып эле, мен дагы барам кошо, папа, мени кошо ала бар деп эле катышып жүрдү да. Залга келгенине негизи 3 жыл болду. Папам деп эркелейт. Эркелебеш үчүн Өмүрбек менен ошо бакытка эметем да көбүрөөкчү. Силер карап, силер эметкиле, силерге эркелей албайт депчи. Эмир менен уже 3 жылдан бери иштеп атабыз. Буюрса чогуу турнирге бардык, Токмокто болду. Ошондо көзүм жетти эме жагына, ушу акыл ой жүгүртүү жагына, анан бизди командабызды угуп иштеди да. Ошол жактан 2 жарыштан бир эле бала, канттык бала болчу, заслуженный тренердин баласы Данопрев, Орзубек Назаровдун тренеринин ученики да. Ошол бала менен биз айткан тактиканы туура колдонуп, анан өзүнүн дагы акыл ой жүгүртүүсү бат-бат болуп, ошол 2 жолу уттурган баланы ошол турнирде жеңип чыкты да. Башын туура иштеткен жагынан жеңди, сопернигине караганда тезирээк ойлонуп, тезирээк уруп, ошол жагынан утуп кетти да. Кадимкидей эле разминка кылабыз, чуркап 30 минутта. Андан кийин школа боксто жарым саат өтөбүз. Биринчи күнү болсо пара болуп, боксташып, школаны үйрөтөт. Экинчи күн болсо гантель, груша. Пятница болсо калың кийинип, стадионго барып, парктарга барып, чуркайбыз 1-2 саат. Андан кийин гантель иштеп үйгө кетебиз, качка. Жыл оңго, солго жыл Балдарым баары бул менин уулум, анан тиги бала деп бөлбөйбүз. Өзүм уулума кандай тарбия берсем, ал балдарга да ушундай тарбия берем. Мен өзүм папамды үйдөн папа дейм, залга келгенде тренер болуп калат, папа эркелеген андай жок. Мени бөлбөйт, баарыбыз ошо агайларга баарыбыз бир балабыз, бир туугандай карайт бизди. Биринчи белдесинде Нарын областында Жумгалда болгон. 3 күн болгон, 3 күн беттешип. Полуфиналда биринчи күнү утуп, полуфиналда бербей койушкан бойду. Экинчи место алып, аябай ыйлап чемпион болбой калдым деп. Бишкек шаарынын биринчилиги болду. Ошо биринчилигинде чемпион болду. Андан кийин Чүй областында чемпионат болду. Чүй областында аяктан чемпион болду. Андан кийин Казакстан Республикасынын Алмата шаарында 2 мелдеш өткөрүп келдик. Эл аралык мелдештен ошо 2 жолу чемпион болуп келдик. Залга келбей калсам, мен же ооруп, же бирдеме болуп калса, мен папам экөөбүз үйдө машыгабыз. Үйдөн гантельдер менен 3 раунд, 3 мүнөттөн лапа иштейбиз. Жайында болсо каникулга чыкканда сборго барабыз. Сборго барып, ушактан да тренировка кылып, залды сагынабыз. Үйүнөн чыкканда эле дайын чыгат болуш керек. Анткени келгенде эле уже күлүк аттар болот го, ошондой кичине талпынып турат да. Алдыга дагы депчи. Анткени лапага бүткөндөн лапага урат балдардын баары эле. Анан кээ бир балдарга кармап лапа урдурсаң бир раунд турат. Анан уже чарчагандан кийин болдубу десең болду агай дейт да. Жок, бул урат болду десең агай дагы урайынчы деп өзү суранып, өзү эметет да. Аракети аябай жакшы. Аракети дагы
эми бала кезде урушуп жүргөндө каражаттын айынан көп нерселерге жетпей калгам. Чет жакта чемпионат миралар болду, ошо каражаттын айынан, ошо акча жоктун айынан көп мелдештерге барбай калгам. Жаман ичимен кейин да башкалар барып атат. Мен оğlum ушундай турнирге барбай калды, мен эми колумдан келбейт эчтеке камчы жардам берем деп ичимен жаман болуп жүрдүм чындыгында элечи. А буга айтпайм. Жок папа, кейбе, барбасам барбай эле коеюн, эмне болмок эле. Бияктан деле катышам. А мен айттым, мынтип көп турнирге барбасаң өспөйсүң го дедим. Өсө албайсың, мындайларга көп барыш керек. Мен эми жак камчы жардам берем сага. Тилегем да кийин ушу Кудай буйруса уулду болсом, ушу уулумду мен көрбөгөн, мен жетпеген жерлерге ушу уулум жетсе экен, уулум көрсө экен деп Кудай буйруп, Кудай каалап ушу Кудайым ушу Эмир уулумду берди мага. Ушу Эмирди азыр өзүм ушу бокска өзүм түрткү болдум да балама. Ошо азыр ушу баламан күтүп атам көп нерселерди. Кудай буйруса мен көрбөгөн, мен жетпеген жерлерге ушу уулум жетсе экен дейм. Неберем ушу Эмирге акыл насаатымды айтам жакшы эле. Мына папаң көп жерлерге барбай, көп жерлерге барса жакшы боксер чыкмак. Кандидатка чейин барды, андан кийин өтө албай калды. Эми сен жок дегенде жакшы боксер бол эми. Папаңдын жолун жолдоп, жакшы ийгиликтерге жет. Алыс жактарга барат. Папасы барбаган жерге бул неберем барып атат. Мен баягы тиги утулуп калса корком да, мындай жүрөм ушунча алыс жолдо барып, ушундай даярданып алышып анан барып анан утулуп калса балам таяк жеди го деп ушундай жүрөгүм ооруйт да, утулуп калса. Анан утуп келсе аябай ким эле кубанып, мынакей баягы эмгеге кайтты, канча тренировка кылып уктабай, кечинде дагы эрте мененки да барат тренировкага. Ошо эмгеге кайтты деп аябай сүйүнөм, кубанам да аябай. Көбүрөөк эт жесин дейм. Булар эмеде жүргөндө вести аябай эметишет да. Вести карашат, особенно турнирге аз калганда аябай дайындайбыз да. Үйдөн болсо көп эттүү тамак жасап берем. Бирок кичине эмесин азайтып, майын азайтып мындай. Северный Казакстан областынын Степногорск шаарына баратабыз. Замир мага айтат, мама ушундай биз турнирге кеткен атабыз, Эмирди алып баратам деп айтат. Мен ушундай ойлоном да, аябайчы, ушу аман эсен барып келсе экен, алыс жолдо, ушу жеңиш менен келгиле, Кыргызстан желегин көтөрүп келгиле деп батамды берип, ушундай түнү менен уктабай ойлонуп чыккан күндөрүм болот. Кыргызстандын ичинен 6 бала алып кетип баратам. Ошо 6 баланын ичинде ушу биздин залдан Эмир Кылычбеков баратат, Руслан Кульманбетов баратат. Калган балдар болсо башка региондун балдары. Казакстандан Чу шаарынан Астанага поезд менен кетебиз. Шартыбызга жараша иш кылып атабыз. Шартыбыз болсо балдарды кыйнабай самолет менен деле учуп кетсек жакшы болмок. Эми шартыбызга байланыштуу ошо поезд менен ошо Астанага кетип атабыз да. Биздин поезд келди, буйруса. Кетип атабыз, жаман отуруп. Мындай айтканда, өзүбүздүн акчабыз менен кетип атабыз. Эми байкелерибиз бар, досторубуз бар. Ошолордон жардам сурадык. Колунан келген жардамдарын берип атышат. Ар кимден 500 сомдон, 1000 сомдон чогултуп, жол киребизди чыгардык, тамак-ашыбыздын акчасын чыгарып, ошондой кичине кыйынчылыктар менен кетип атабыз. Тамагыңар таттуу болсун, жигиттер. Мына поездда кетип баратабыз, Кудай буйруса. Поездди 2 саат күтүп, поезд менен 14 саат 40 мүнөттө бардык Астанага чейин. Поезддан болсо эле кыйналдык. Весибизда кичине өйдө көтөрүлүү, тамак жебей кичине кыйын болду кечке, жолдо кечке жүрө берип, шум болот экен аякта. Астанага келдик, Астанага.
Кудайым буйруса эми ошол кыйынчылыктардын арты жакшылыктары бар деп үмүттөр менен баратабыз. 2,5 саат такси менен бардык Степногорскке. Анан кийин ошо Степногорскке жетип эс алдык. Кыргызстандан чыкканда чет жака Кыргызстандын атынан силер Кыргыздын туусун көтөргөнү, намысын коргогону баратасыңар деп ушундай сөздөрдү айтып, балдарга дем берип, мотивация берип. Турнир жакшы өттү. Биринчи күнүмдө Сологой менен келип калдым. Мен дагы Сологой, дагы Сологой. Аны дагы 2-1 эсебинде уттум. Бул кездесүүдө 2-1 эсебинен көк бурчтагы Уулуң урушуп атса, кичине жүрөктө толкулар болот. Удар өтүп кетпесин деп карайсың, кайгырасың, ойлоносуң. Үйдөн кетип атканда Кудайдан тиледим, баргандан утуп келсин, эми ушунча алыс жол жүрүп атат деп. Боксташып жатканда секундант катары, ошо машыктыруучу катары, ата катары өтүп жаткан ударлар, ушу жан дүйнөм менен сезип турам. Анткени ушул жолду өзүм басып өткөм. Аябай переживать этем. Баягы турнирге барганда кичине көзү көгөрүп келиптир, аны көрүп аябай жүрөгүм ооруду. Өзүм ушташып аткандай эле болдум, ишса көрүп атып деле бойлорун көрүп. Кийинки мелдешим 2-чү күндө Павлодардык болду. Павлодар аны 3-0 утту. Ой жүгүртүүсү жакшы да, рингде өзүн алып жүргөнү. Ал билет соперник кандай иштешти, кандай эми буттар жакшы иштейт, техникада иштейт, эмир көрөт, карайт. Ой жүгүртүүсү жакшы рингде. Караганда мен чыктым мен. 3-чү күн полуфиналда Караганда мен чыгып, бербей коюшту бойло. 3 раунд иштедик. Турнирге чейин мен өлө катуу грипп болуп, ооруп калдым. Ошо күчүм ушака кетип калды. Кечке дары ичип, турнирден полуфиналда уже чарчап, поезден да кыйын болду жол кечке жүрүп. 3-чү күнгө чейин полуфиналда уже күчүм кетип калды да. Бирок мен уткам да, калыстыктан да жаңылышып калышты. Эмре Кылычбеков, Республика Кыргызстан. Медалью и грамотой. Кыргызстанда жакшы балдар көп, өсчү балдар көп. Анткени эмнеге Казакстан, Өзбекстан, мисалы чет өлкөлөрдө олимпийский чемпиондор чыгып атат. Анткени алардын сборлору, машыктуу жерлери чет өлкөдө болуп атат да. Мисалы Казакстан деле кошунабыз, Казакстанды алайлык. Казакстандын первый номер сборник балдары, сборлору мисалы Мексикада өтөт, Кытайда өтөт, Америкада өтөт, мисалы Россияда өтөт. Көп жактарда өтөт да. А биздин балдар эмне? Биздин балдар көлдөн чыкпайбыз. Балдардын айлыктарын, стипендияларын көтөрүп, жакшы шарттарды түз берип, балдарды чет жака ошо сборго жиберип, ушундай иштерди кылышса, бизден олимпийский чемпиондор чыгат. Бизде чемпион миралар чыгат, чемпион Азиялар чыгат. Биздин балдар ачка азыр. Биздин балдар ачка. Ошо биздин сбордун ичиндеги балдарыбыз кээ бирөөнүн үй бүлөсү бар, бала чакасы бар. Алганы 10 000 сом. 10 000 сом эмнеге жетет? Эчтекеге жетпейт. Ал бала, например, соревнованияга чыгат. Бокс бул. Удар жеп калат. Ага лечение алыш керек, например, убагында дарыланыш керек. Алган айлыгы 10 000 сом. 10 000 сом менен эмнени лечение кылат? Эмнесин дарылайт? Үй бүлөсүн багабы же өзүн дарылайбы? Ошол жактардан да биз көп аксайбыз. Биякта карапайымдын балдары калып калып атат. Ушундай өсчү балдар калып калып атат бияктачы. Мен ар бир воскресенье папам экөөбүз көчкөн сатып метебиз. Анан көчкөндү аябай жакшы көрчүмүн. Аябай көп бакчымын да. Анан кийин замкы мени тартып кетти да. Аябай мындай мен эмемди угулап, ада көчкөн багып, андан кийин эмирчикке өттү. Иштедим папама, чоң атама көчкөндөрдү багам, павлиндерди багам. Толуктуу очередь ата-энеде. Анан кийин спорт, анан кийин окуу.
ушу биринчи очередь ата энени караш керек, көңүлүн караш керек. Алар менин жашоом. Если апа атамдар болсо спорт чыта десе мен чытайм. Апам да. Ошо олимпиададан чемпионубуз жок. Ошо олимпиададан чемпион болсо экен деп ушу Кудайдан тилейм. Олимпиада чемпиону болуп келсе, бул биздин эле эмес, бул эмирдин эле эмес, бул бүтүн кыргыз элибиздин жеңиши болмок да. Ошо эми көп эле машыктоочулар, Кыргызстанда көптөгөн машыктоочулар бар. Баарынын эле тилектери ошол. Азыр республика болот. Республикадан Кудай буйрса утсам, кандидат мастер спорт болом. Окуумда бирок чыдабайм. Соревнования менен окууну бир алып жүрөм. Келечекте чемпионат мира, чемпионат Азия, олимпиадалык оюндарга месте алып келүүнү ой бар. Максатым ушул. Олимпиадада. Жалпы ата эне эмес, жалпы кыргыз элинде Кыргызстан желең көтөрүп олимпиада оюндарына мээнет кылып атам.